Салмаске 8 команда катышып атканын эсиңиздерге салып өтөлү. Бүгүнкү күнгө 4 беттеш каралган. Биз алгачкысына гол атабыз. Гол учурда гол Абдышатта мына беттеш башталар менен эсепти ачып 4 команда бар. Абдышатта Дордой 2, андан сырткары Кайрат оюндун өзүнөн ырахат алганы бул өтө маанилүү. Булардын техникасынын намысын коргой турган оюнчулардын пайда болушуна көп басым жасашат. Азыр болсо мына Белек Сапарбеков айпанттын ичине сокку гол. Өтө сонун азыр пас жана идеалдуу сокку алган футбол жылдыздарын көрбөй калдык. Дал ушундай турнирлер жок болуп, кайрадан эле Абдышата топ менен карасаңыздар, алар өздөрүнүн негизги гол. Кайрадан эле мына оң канаттан пас жана дал ушул жактан алыскы эсеп 3-0 Абдышата алды да азыр тыныгуу. Андан кийин албетте экинчи таймда жолугабыз. Дордой деле коргонуудан чыкканга аракет кылып атат. Бирок сокку гол. Караңыздарчы, бир мүмкүнчүлүктү ошол замат колдонуп кетти. Эсеп 4-0 айланды. Сокку гол. Өтө кубаттуу соккунун уралы Муслимов ишке ашырды. Бири-бирине топту таштап, демек бул жакта атайын башыктыруучунун ой кандай сонун гол. Ошентип бир аз пауза кармап туруп сокку бир сонун пас, андан ары сонун пас жана сокку. Бул жерде сонун пасын буга чейин көргөн болчусуздар, бирок анда гол жара албай калган. Жакынкы бурушка сокку орун алган болчу. Андан кийин мындайчылар көз жазымда калтырып атат. Азырда Артем Лапков ал да оюн таласында жүрөт. Дордойдун курамында оң канаттан чабуулду баштаганга аракет кылган. Урматтуу көрөрмандар, мына ошентип беттеш соңуна чыкты.